Жақында жергілікті бийлик органдарына шайлоолор болуп атат. Шаарларда. Дагы бир жолу айтайын. Мамлекетибиздин башчысы, президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасынын негизинде биз мамлекетти акыйкаттуулук менен башкарышыбыз керек. Бул деген эч кандай шайлоолорго мамлекеттик органдар кийлигишпеш керек. Айрыкча аскер кызматкерлери. Эгерде мурда солдаттарды, колуңарды иштеген аскер кызматкерлерин тизип алып барып, кайсы бир партияга, кайсы бир кандидаттар салдырсаңар, андай болбойт мындан ары. Мен ушуну бардык аскер кызматкерлерине, аскер бөлүктүн жетекчилерине ачык айтып коеюн. Шайлоодо ар бир аскер кызматкери, ар бир адам өзү тандаган, өзү каалаган адамга добуш берүүгө акылуу. Урматтуу командирлер, ушул маселени эстен чыгарбагыла. Мындан ары мурдагыдай болбойт. Мурдагыдай бирөөнүн эркине бирөө басым жасабайт. Ошондо гана акыйкаттуулук болот. Эл өзү тандап алсын, каалаган адамын тандап алсын. Каалаган элге кызмат кыла турган адамды тандап алсын. Мамлекет эч кандай депутатты дагы, партияны дагы тандабайт. Мамлекет үчүн баары бирдей. Мамлекеттин жетекчилери үчүн баарыңыздар бирдей болосуздар. Ушул маселени ачык айтып коеюн. Ушуга жакшыраак көңүл буруңуздар. Ушунчалык болду эми шайлоо боюнча бир-эки ооз айтып коеюн. Бул эми мамлекетибиздеги бардык ушул кандидаттар дагы угуп алсын. Биз ушунчалык аракет кылып атабыз. Мамлекетти башкарган адамдар, мамлекетте шайланган адамдар, депутаттар таза болсун, элге мамлекетке кызмат кылсын деп аракет кылып атабыз. Өзүңүздөр көп болдуңуздар, көрдүңүздөр. Керек болсо жергиликтүү депутаттардан баштап парламенттин депутаттарына чейин таза эмес, артында калыбыры бар, криминалга аралашкан, коррупцияга аралашкан, мыйзам бузуулукка аралашкан адамдардын баарын тазалаганга аракет кылдык. Парламенттин өзүнөн эле көптөгөн депутаттарды туура эмес шайланып калгандыгын мамилесин бардыгын ордуна келтирдик. Азыркы кандидаттар азыртадан кандидат болгондон баштап ойлош керек. Азыркы шайлоого барып аткан партиялардын арасында ар бир кандидатты кылдат текшерип чыккыла. Ар бир кандидатты. Эгерде ошол кандидаттар криминалга тиешеси болсо, уюшкан кылмыштуулукка тиешеси болсо, коррупцияга тиешеси болсо, же ошолордун тууган уруктары болсо дагы биз тизмеден чыгарышыбыз керек. Ошондо гана тазаланабыз. Ак ниеттүү мамлекетке берилгендик менен кызмат кылам деген адамдарды гана шайлашыбыз керек. Биздин оюбуз, тилегибиз ушул. Ал эми шайлоо маалында шайлоо бузуучулукка бара турган болсоңуздар, кайсы бир кандидаттар шайлоочуларды сатып алууга аракет кылган болсо, алар мыйзамдын чегинде катуу жазаланат. Жөн эле кандидаттыгын алдырып коюш эмес, мыйзам чегинде бардык көрсөтүлгөн жазаларды алышат. Биз ушундан башташыбыз керек. Тазалануу, мамлекетти башкаруудагы тазалануу шайлоолордон башталыш керек. Себеби мунун азабын көп тарттык биз. Көп азабын тарттык. Мына мен саясатчы катары айтып коеюн. Өзүм дагы бир нече жолу шайлоого катышкан адам катары. Ушу шайлоонун азабын укмуш көп тарттым мен дагы. Барасын, жөнөкөй адамдар, байкуштар көздөрү жалдырап турат. Ушу жөнөкөй адамдар бардыгы добуш бергиси келип турат. Бирок ошол эле мезгилде жанагы жергиликтүү бийлик органынын жетекчилери, укук коргоо органынын жетекчилери, коопсуздук органынын жетекчилери кысып адамдарды мажбурлап ар түрдүү башка адамдарга добуш бергенге мажбурлашат. Мындай эми болбойт. Мындай болбошубуз керек. Себеби ушунун бардыгын дагы бир жолу кайталап коеюн. Биз башыбыздан өткөздүк. Ошо малдарда эмне болду? Ошентип кыйнап, кыстап жүрүп добуш бердитип шайлаган партиялар каякта калды? Ошол депутаттар каякта калды? Ошол бийлик каякта калды? Ошондуктан урматтуу президентибиз алдыбызга ушундай тапшырманы койду. Биз ушул тапшырманы аткарышыбыз керек. Айрыкча укук коргоо органынын жетекчилери, коопсуздук органынын жетекчилери, прокуратура органынын жетекчилери, жана кызматкерлери, жергиликтүү бийлик орган жетекчилери жана кызматкерлери ушул маселеге катуу көңүл буруңуздар. Катуу көңүл буруңуздар. Ошондо гана биз тазалануу болот.